Assalamu alaykum, men o'rog'on qizni suyib qoldim. O'rog'on qizni suyib qoldim maşallah. Özüne jolug'up söylöştüm gerekpi? Je atasının janına barıp kolun surasım gerek. Ova atasına barıp kolun surashыңыз gerek. Biroq o'rog'on qizda qarаңыз, subhanallah. O'rnot desile bari ideal bolboyt. Anан o'rog'onda alып алган istер бар деп öldüңөр. Ne gülesіңер? Ошондойлор да бар. Оронуп койсолор идеальный болуп чыга албайт. Туурабы? Мен эмне үчүн оны айтып атам? Оронуп атасыңар, көрдүңөрбү канчалык сиздердин даражаң караганда экен. Оронгонуң эле сүйүп каптыр машалла. Демек, оронгонго достойная бол. Ошо оронуп атканга мындай действительно мындай деп мындай оронгон исламдамын деп пайгамбарыбыздын акылагын ал, жөнөкөй бол, кечиримдүү бол, боорукер бол, уруша турган болбо, күйөөңдү сыйлай турган бол. Мындай айтканда эртең бирөөнө аял болуп, келинчек болуп, байбиче болуп барганга даярдана бер. Жок, по-моему болот, жок, меники туура дей берсең, субханалла, тийген күндө да кетип каласың батылы. Ушундай азыркы мезгилде аялдардан дагы эркектер слабый болуп кеткен да. Слабый пол деп айта турабыз, эркек болуп барды азыр. Слабый бол, аял келип слабый пол болбой калды, субханалла. Гайге да кыйкырып керек болсочу азырчы. Митингге чыккан аял, субханалла, кыйкырып аткан аял, урушуп аткан аял деген айткан оомат берилди деген сөз да. Иштеп аткан аял карасаң, бизнес вумен деген сөз жок болчу да, туурабы? Азыр бизнес вумен деген сөз, мурун бизнесмен деп эле койчубуз болду. Анда мен деген эркек да турабы? Мындай ишкер эркек болчу, азыр ишкер аял болуп кетти азыр. Ошонун себебинен субханым экен, аялдар дагы ошо пайгамбарыбыздын көрсөткөндөй, Айша энебиздей, Хадиша энебиздей болгонго аракет кылыңыздар машалла. Макулбу? Арчыга